Бизде мына сентябрдын аяктары каралат. Биз сунуштап атабыз. Азыр ошол демилгечилердин бiri менен аракет кылып көрөбүз. Эми депутаттар колдоп бербейби билбейм. Азыр ким депутат болорун партия лидери чечет. Асан 3-чүдө, Үсөн 37-де деп тизмене коет дагы, анан эл жалпы партияга добуш берет. Анан ошо партия лидери түзүп койгон тизмедегилер депутат болуп барып атат. Биз сунуштап аткан долбоор адамдар шайлоо кабинасына кирип, партияны тандап, анын ичинен өзүнө жакын кандидаттарга гана добуш бериш керек. Мисалы, бир партияда азыркы силер айтып аткан кишилер жакпай калышы мүмкүн, башка бирөөсү жагышы мүмкүн. Эмне үчүн ошол жалпы партиянын атынан болуш керек. Ким депутат болорун эл чечиш керек. Партияга добуш бересиң, партиянын ичинен өзүңө жаккан гана кандидаттарга бериш керек. Азыр проблема ушундай болуп атпайбы? Партияда бир адамды жакшы көрөсүң, мисалы Рыскелди Момбековду колдоп коеюн деп ойлоп атасыңар, бирок Рыскелди Момбековдун жанында силерге жакпаган бир коррупционер турат. Анын депутат болушун каалабайсыңар. Ошондойго элдерге тандаганга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Биз ошол мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Ошондо депутаттарды биз эл менен иштегенге мажбур кылабыз. Өзүнө барып, округуна барып иштеп, элге гана жагына турган болот. Партия лидерине эмес. Ал добуш алсаң өтөсүң, добуш албасаң өтпөйсүң. Азыр биз кыдырып келип жүрөбүз. Анан ушул кыдырганыбызды сүрөттөн, видеосун интернетке чыгарабыз. Барып келдик деп. Элдер кайра бизди сөгөт. Элди кыдыргандагы биз, бирок элден сөгүш уккандагы биз. Жалпы депутаттарга болгон сындын баарын биз көтөрөбүз. Анан үйүнөн чыкпай, чит түкүрүп үйүндө жаткан киши 500 000 долларын камдап коюп, эмки шайлоодо партия лидери менен сүйлөшүп алган дагы, алдыңкы ондукка кирип алып дагы депутат боло алам. Эл менен иштегендин кереги деле жок экен. Партия лидеринин тилин тапсам болду деп жатат азыр көпчүлүгү. Ошол мыйзамды эгер өткөрүп алсак, бул бизге абдан чоң жеңиш болот. Ошондон жана сиз айткандай парламентке жанагы Кожобек Рыспаев айткандай накта элиталар ошондо келет. Анан эл өзү билет. Чыныгы элитаны тандайбы же жанагы чемкирик түкүрүктөрдү тандайбы, ал мындай элдин өзүнүн тандоосунда болот да. Анан биздин келгенибиз шайлоого байланышы жок, такыр. Өзүңөр ынтымакташып бир кандидат чыгарып депутат шайлап алсаңар, биз мындай толко сүйүнөбүз.